Бұл ең бірінші чоң байлық, субханалла, денсаулық. Денсаулығың болбосо, байлығың құрысын, сұлулығың құрысын. Шын айтам, туғаның да құрысын керек болсочу. Ешкімнің керегі жоқ болады. Жөнөкөйлө дайыма башың эле ооруп туруп алсынчы. Сага ешким кереги жок болот. Ошол себебинен эң чоң байлык болгон бул биринчи бул денсаулык. Эмне үчүн кыргыздарда да бизде эң биринчи байлык денсаулык, андан кийин ак жоолук деп айткан билесиңерби? Анткени эгерде эркекте деле аялда делечи, эгерде ошо денсаулыгы болбосочу, алга бирөөнө эркектин бирөөнө аялдын кереги жок, бир тиын кереги жок. Ошол себебинен байлык мейли мен биринчи биягында Захири майнес айттым, алкымда биякчаны ала турган болсок акча болушу мүмкүн. Дүйнөң делечи, акчаң деле сага берилген бир белек. Ошо акчаң барда ошону туура колдонуп ал деген сөздү алчы. Акчаң барбы? Туура колдонуп ал. Туура жаша. Керек болсо мен айтам да, кээ бирлер акчаларды таап туруп делечи, балама квартира алып коеюн, балама тигинтип коеюн, балама мынтип коеюн, анан тигинтип коеюн, анан мынтип үй салып коеюн, анан керебет алып коеюн деп. Айтайын деген максат ушул эки, дүйнөңөрдүчү туура колдонгула. Бул дүйнөдө бардык нерсе мисал алсачы, эмне жеген болсоң сеники, эмне кийген болсоң ал сеники, кандай короткон болсоң ал сеники, бирок калганын бардыгы тең мураскорлордук эсептелет. Ошо себептен мына керек болсочу, мына эгерде сенде дин боло турган болсо, диндар адамдын дүйнө кыдырганын эч ким тыйбайт. Диндар адамды мисалы Турцияга барып келгениңди, Дубайга барып келгениңди, Египетке барып келгениңди, Тайландка барып келгениңчи, сен үчүн эч кандай минус болбойт бул эч кандай. Унутпагыла. Эч качан минус болбойт бул. Ажылыкка барган, умрага барган бул эч качан минус болбойт. Биз мусулмандар субханалла ушундай өзүбүзгө пайда бере турган нерсе үчүн табабыз, төгүп ошон үчүн колдонобуз.